Салам урматтуу көрүүчүм, Сокол Медианын бул жолку каарманы Шайыр Касмалиева болмокчу. Шайыр эженин Шайыр студиясында Шайыр балдар тарбияланып жатыптыр. Биргеликте маектешели. Ошол дегенмин, жөн эле. 3 койсал чейин миркети. 3. Нерсе? Саламатсыздар. Мен атым Бакыт. Соңуна ачуу болгон ошондуктан актерлик жебетчилик мектепте окуп жатам. Али, Тимур, мен да актер Бакыт каранда мен киного тартылгам. Тимур, колем алтамачы, мен оготонтон кирип келем. Мен да ойнай албайсың. Ойнойм. Кияны билишебиз. Да. Анда, жүзү алчыган ягычаны. Көрбөйм ба? Көрдүңбү? Жеңилдик көп коймун. Просто колумду отат. Всё, эже. Бүгүндөн баштап мен өзүм эме кылам. Тоспу, онда келемби, ой бирде келемби, өзүм билем. Уктайбы, уктайбы, уктабайбы, өзүм билем. Уктабайбы, жатамбы, жатпайбы, тамак жасайбы, жасабайбы, үйдө жинайбы, жинабайбы, өзүм билем. Уктабайбы, силер мага акыл үйрөтпөгүлө. Уктабайбы, бүгүндөн баштап мен эң улуу уктабайбы. Ана деп жана Айсалкын деген бар го. Ошол айтат экен да. Эжесин анан эртеси күнү бир күн үйүнө эшикке чыгып алат экен да. Мен комнатамды жинап коюшмун. Магазинге барып келебизби эми? Эмне аласың? Акчам жок. Менин дагы акчам жок. Анан эмне магазинге барабыз отабыз? Анан гүл барабыз кайра. Жок. Ал жак болсо айыл айнап кетебиз. Булагачы. Апаке, билесизби? Мен сизди кандай сагындым. 3 жыл жок жашап келем. Кээде сешиктен кирип көрүшпөйсүздөр. Тамачасаң, кер жуган үйрөнмө, апа. Талай мен Аринан кийимин үтүп төндүрөм, апа. Атама жеңил болсун деп, үй каттан өзүм алдым, апа. Мен жакшы эле кыз болуп чоңойттум. Бирок сиздесин баягы эле кичен эркек кыз болуп кетет, апа. Түшүмдү бересичи? Жок дегенде түшүмдү өлчүтүп алайынчы, апа. Апа келбей. Билесиңби, сен муну кимди үйнөдү, ким шулуу? Апам шулуу барынан, андан кийин ким шулуу? Салам Исхак, бул жакка келгениңе канча болду? 1 жыл болду. 1 жылда эмнелерди үйрөндүң? Согушканды үйрөндүм. Монологдорду айткандарды, катуу, четко сүйлөгөндү үйрөндүм. Киного тартылдым. Кайсы киного тартылдың? Убактылуу үй бүлө, Баластан деген телеканал бар го, ошонун Талимтай деген программасында тартылгам. Жана дагы бир мондай короткометражныйларда тартылгам. Рыскүл жаңы эле сенин монологуңду көрдүк, өзүнчө ыйлап бир эмоцияга кирип, көп нерсе үйрөнүп турсуң. Сен келгениңе канча болду? Мен келгениме 5-6 айдан болду. 5-6 айдан бери Шайыр эже деги эле мындай окутуучу катары кандай адам экен? Аябай сонункен, мындай караганда өзүң тура эмес нерсе кылганыңды айтып турат экен. Мындай өзүң тура эмес кыла алсаң, өзүң билбей каласың, эже ошонун баарын карап өзү айтып берип турат. Сен кино тартылып актриса болгуң келчү беле кичинекей кезиңден, же кийин эле ата энең бул жакка келип окуп көр деп сага айтыштыбы? Мен өзүм кичик кезимден бери эле аябай хотела болуп өзүмдүн таланттарым чыгып баштаган, ошондон бери. Атай, сен келгениңе канча болду? 3 жыл болду. Кандай экен бул жакта деги эле мындай? Кандай сезимдер болду жаңы келгенде? Шайыр эже жактыбы? Окутуучу катары кандай адам экен? Жакшы, биринчи келгенде уялчымын, андан көмүп баштадым. Кички кезимден негизи актерлукту каалачумун. Актер болушту каалачусуң, бул жакка келгенде баягы Шайыр эже туура эмес кылганда кээде урушкан учурлар болобу? Бир эле жолу кылмыш керек, 1-2 жолу эле. Анан урушкан деле эмес. Туура эмес кылганыңды айтты.
Деги эле сага мындай актёрдук кесипти азыр аркалайын деп жаңы үйрөнүп баштаган турбайсыңбы? Кайсыл образда өзүңдү көрө аласың? Мисалы, баягы тарых кинолорундагы же комедиядагы? Комедияда көрдүм. Айзирек өзүң жөнүндө айтып өтсөң, бул жака качан келдиң? Мен биякта окуп атканыма 5-6 ай болду. Биякта окуп актерский ошо шайрежеге келип өзүмдүн кичинекей кезимде кыялымды орундатып атам. Кичинекей кезимден эле актриса болгум келчи. Ошо ата-энем мен кыялымды колдоп, актерскийге келип, ошакта талантымды өнүктүрүп атам. Сен кайсы образды өзүң жакшы аткара аласың? Бардык эле образды аткарганга аракет кылам. Өзүм прям могу образды аткаргым келет деп тандабайм. Шайыр эженин баягы актёрдук мектебинин өзгөчөлүгү кандай? Биякта окуучулар баары ынтымактуу, баары эле бир туугандай болуп, улууну сыйлап, кичүүнү заттап дегендей, баары бири-бирин сыйлап, дружно жүрүшөт. Ошонусу жагат мага. Аделия, сен өзүң жөнүндө айтып өтсөң, бул жака келгениңе канча болду? 3 жыл болду, 9 жашымда келгем, азыр болсо 11 жаштамын. Келгенден бери сен дагы кинолорго тартылдыңбы? Ооба, көп эле нерселерге тартылдым. Биринчи жолу Баластанга, Сен мыктысыңга барганмын. Анан кийин кичине өсө бердим. Ар кайсы фильмдерге, роликтерге, Баластанга, бүт жерге тартылып баштадым. Бул жактан досторду да таптыңбы? Ооба, аябай толтура достор таптым. Мисалы, Рыскүл, дагы толтура кыздар бар. Балдар дагы аябай сонун биякта. Так. Баардыгы чогулушуп алышты. Жигиттер кеп салышты, чарылдашып, кашыкташып, ар мүчөсүн баалашты. Ар бири ар кимин баалашты. Анан Сарпылкы мындай дейт: "Кыздар, билесиңерби, кашыкташматты. Бою аштатнакай, жымакай, аназичи, тимеле коян кыздар, ламатону, чакан бою жарышат го өзүнө. Анан кара түлкайын жактырбай, катуу айтып шакылдайт. Эй, ой бир жарымы тур зорго. Ай, ошондой да кимсиң? Ай, ошондой да кимдин? Эгер сен аны жакшы көрсөң, айтайын анда мен сага. Акылыңан таанысың, замандан артка калыпсың. Назарсыздан капкачан, андай жигиттер модадан калган. Койчу ушу, кашыкташмасты. Андан көрүп айтсаң болот, аю байке, ишматты. Көзү бойло, зам койгон. Ай, мойну чай, мойну ком койгон. Ай, мурду чай, мурду кор койгон. Эң баарын жакшысы акчасы көп. Жарга, келжиктен келип алып, эмне сиңир жылы кыздар? Мага лично аю байке жагат. Саламатсыз Шайыр эжеке, суп-сулуу болуп, азыр өзүңүздүн баягы актёрдук мектебиңизде отурасыз. Деги эле айтсаңыз, сиз актёрдук кесиптин же болбосо ошол театр актрисасы катары, театр актрисанын дөшөлөрүнүн бирисиз да, Москвада окуп келдиңиз. Деги эле азыр учурда театрдан жаштар мындай алыстап баратышат. Сиз болсо ушинтип кичинекей балдарды чогултуп бир мектеп ачып турсуз. Дал ушул мектепти ачуунун идеясы сизге кайдан келди? Идеясы деле келген жок. Мурда мен театрда иштеп жүргөндө сулуулук конкурска катышкандар, же болбосо дагы сахнага чыга тургандар менден келип мастер-класс алып кетишчү. Же болбосо жаш кыздар киного тартылып атат элем же анан мастер-класс алат элем деп келип мастер-класс алгандар болчу да. Анан ошол кезде мастер-класс берип жүрчүмүн. Анан бир мектепке ошо актёрдук чеберчиликтен кичине эме бериңизчи деп чакырышканда, анан ал жакта бир аз иштеп, ошол жактан кичинекей окуучулар менен иштешип калдым, болбосо жалаң чоңдор менен иштешчүмүн. Анан кичинекей окуучулар менен иштешкенге өзүмө дагы жагып калды. Бир күн театрга келсем, ошол жакта иштеп жүргөндө Осмон Досалиев деген балам, биринчи окуучум, 11 жашында, азыр 17-ге чыкты, ушул жака келип жүрүп, жакында эле келбей калды. 6 жыл болду, 6 жылдан бери кетпей жүрүп, жакында эле кетти да. Анан ошол бир күн театрдан келсем, 10 жаштагы Ислам деген бала күтүп отуруптур да. Сокулуктан келиптир. Мен актер болот элем, мени актёрдукка окутуңузчу деп келиптир да. Анан баланын шагын сындырбай макул окутайын деп алдым. Андан кийин дагы бир окуучу кошулду. Анан өзүм киного тартылып калып, ал жактан Альбина деген кичинекей кызды көрүп калып, сен дагы окуп эметсең, дагы өрчүтсөң, жакшы актриса болчудайсың десем, сизден окуйм деп келип, ошентип отуруп 4-5 бала
келди. Ошондон уланып отуруп 10 бала, анан 15 бала болду. Анан коянда шайыр студия деп мектеп кылалы деп анан ошону менен мектеп жаралып калды. Ошол эң алгачкы окуучуларым ошо Ислам, Марс, Осмон, Хантемир, Альбина, Айбике деген окуучуларым. Анан дароо эле киного тартылып башташты. Алар дагы телевиденияга, киного тартылып тез кетти. Анан алар аркылуу башкалары анан келе баштады. Мен ушунча жылдан бери бир да жолу ошо биздин мектепте актерлук чеберчиликке окутабыз деп жарыя берип көргөн эмесмин. Бири-биринен угуп эле келишет да. Азыркы тапта 70 окуучу бар. Бүгүнкү күндө ошо каникулга байланыштуу көп окуучулар келбегендиктен силер аз эле окуучу менен көрүшүп калдыңар да. Ал эми ошол бүтүрүүчү окуучуларыңыз менен азыркы окуучуларды кошкондо деги жалпысынан канча окуучуну окуттуңуз? 200дөн ашты. Эжеке, сиз театрга жолугусу ошол кино багытына баардык өмүрүңүздү бердиңиз десек деле болот да. Мисалы, ошол кыргыз элинин киносунун жылдызы болуп, экрандан такыр алыстаган жоксуз. Өнөргө сиз баарын бердиңиз, баарын ардадыңыз. Ал эми өнөр сизге деги эле эмне бере алды? Эгерде бул өнөрдү аркалап кетпегенимде, балким баары бир эле ушул маданиятка тиешелүү өнөрдү аркалашым мүмкүндүр деп ойлойм да. Мугалим болуу деле бул ошол искусство, маданият жака мындай оошуп турат деп ойлойм да. Ошондуктан бала кезден эле сезгем мен ичимде ушунча өнөр батып жатканымчы. Ошондуктан актер, актрисалыкка дагы, анан кино актриса болуп, кийинчерээк жанагы студияда иштеп, режиссерлук, котормочу, сценарист, азыркы учурда мугалим, ушунун баардыгын акырындап өздөштүрүп отуруп, азыр мындай ар кыл тармактагы кесип ээси болгонума кубанам да. Мунун баардыгы ошо иште камтылган экен деп ойлойм да. Жашоо шарттын ар кандай кырдаалына жараша акырындык менен ачыла баштады да. Ошол эле 13 жашар баландар менен ошол эле апам махабатында сиздин баягы ойногон ролуңузду көрүп, адам чын эле ишенип, чын эле сиздин ошол ролдо эмес, ошол өмүрдө жашап жаткан адамдай карайт да. Сизге ошол ролго кирүү кабилети каяктан берилди эле? Деги эле мындай актриса деп айтуу оңой ар бир адамда, бирок актрисалык өнөрдү ичине кирип ошол менен жашаш бир аз кыйыныраак болсо керек. Жеке мен ролго даярданганда ошол образдын ошол ойнолуп аткан эле эпизоду эмес, ага чейинки жашоосу кандай, ал аялдын мүнөзү кандай, ошону көбүрөөк изилдейм да. Мага эмнеси окшоштук жайы бар, кандай болгондо бул аял кантип ыйлайт, же болбосо ошону дагы изилдейм. Мисалы, Махаббат деген кино тасманы тартканда, ал аялдын кыял жоругу мага мындай шайкеш келбеген аял болчу да, башкачараак. Анан ошону изилдеп, ошондой кыялдагы, ошондой мүнөздөгү аялдарды мындай аркасынан карап сүйлөшүп атканда, ушунун бир привычкаларын алыш керек экен деп, ушинтип баамчыл жагынан көп ролдор жаралат да. Баамдап тигини көрүп коесуң, муну көрүп коесуң, мурукеле адамдын кыял жоругу кызыктай, аябай кызыктуу экен, ушуну эске тутуп коюш керек экен дейсиң. Анан бир болбосо бир чыгармаларга туш болуп калгандан ошолорда чыгат да. Мен лирикалык образдарды көп ойнодум театрда. Анан менден комедийный актриса же трагедиялык актриса чыгат деп көп кесиптештерим ишенишкен эмес да. Мен ичимде бар экенин билчүмүн. Баягы жаш куракка жараша акырындык менен комедия жаатына дагы аралашып ойноп калдым. Анан трагедияны дагы. Айтып калбадыңызбы, аткарып аткан ролум өзүмө шайкеш келип калган учурлар болот депчи. Сиз кайсы ролуңузду көргөзө аласыз? Ошол роль менмин деп. Гүлсүн. Театрдагы жараткан Гүлсүн деген образ мен ошол курактагы, ошол кездеги башыман өткөрүп аткан окуяга дагы шайкеш келген. Анан мүнөзү дагы меникиндей деп ойлогом. Марбажиев ага жазганда ушу мен сыяктуу бирөөнү көрүп туруп жазса керек. Деги эле ошол роль аткарып атканда, ошол ролду аткарып бүткөндөн кийин чыга албай калган учурларыңыз болду беле? Болгон, албетте. Ошол Гүлсүндү аткаргандан кийин дагы 1 саат, 1 жарым саат өзүмө келе албай анан келчүмүн. Оор монологдору бар болчу. Анан Чыңгыз Айтматов агабыздын Чыңгызхан Ак булуту деген спектакльде Алтун деген кемпирдин образын жараткам. Анда дагы аябай оор трагедиялык монолог. Ошондон кийин дагы ошо муундарым калтырап кадимкидей чыга албай 1 саатта анан өзүмө келчүмүн да.
быйыл өнөр жолуңузда бир оор учурлар келгенде же сыноолор келгенде таштагыңыз келген ой болду беле мындай? Жок. Эч убакта болгон жок. Аябай сүйдүм театрды. Ушу кезге чейин сүйдүм. Ар бир жараткан ролдору мен үчүн балам сыяктуу, кан жаныман жаралган бала сыяктуу. Кинодон мен бир топ жылдар тартылбай калдым, жалаң ушу бетимдин ооруган эмеси кесепетинен. Анан кийинчерээк элдин баары эле көрдү, билет, тартыла берейин деп. Кээ бир кинодо ушуну атайын колдонуп дагы тартышты. Мисалы Акыркы көч деген кинодо ушул бетиңдин бурушканы дагы, ушу тырышып калганы дагы колдонсок капа болбойсуңар. Мейли колдоно бергиле мен дейт. Тырышып калса тырышкан боюнча эле ойной берем деп. Буга да көндүм да. Анан эч убакта болгон жок, тажадым, таштайм, кетем деп. Театрдан бир аз болду, бир аз убакыт чарчаган бир ушундай учур. Анан пенсияга чыгып бошогондон кийин азыркы иштеп аткан ишим, азыркы иштеп аткан кесиптерим өзүмө ушунчалык ынанып, жүрөгүмдү толкутуп, жан дүйнөмө кандайдыр кубат, күч берип, кызыктар боло турган бир сонун боекторду берип ушинтип турат да. Моралдык жактан чарчаганда өзүңүздү кантип аласыз? Такыр унчукпай, эч ким менен сүйлөшпөй, жалгыз алыс бир жакка кетип калгым келет, кетип калам. Анда кетип калганга мүмкүнчүлүгүм болбосо үйдө. Эчтеке карабайм, көрбөйм, телевизор карабайм, алаксыбайм. Изилденем, анан кызыктуу бир китеп окуйм. Ал эми азыркы актерлордун, актрисалардын аткарган ролуна мындай канааттанасызбы? Айрым учурда мисалы кино көрүп атканда, ушул жерин бир жакшыраак кылып койсо болмок деген учурлар болуп кетеби? Эми андай нерсе дайыма эле болот да, баары өзү эле 100% дагы мыкты актер, актриса эмеспиз. Ар бирибиздин мындай кетирген бир кемчиликтерибиз болот. Мен туура эле кабыл алам да. Кээде эле ушул актер бул ролго шайкеш келбей калыптыр, же актриса бул ролго шайкеш келбей калыптыр деген гана баа бербесем, мындай аябай сын пикир менен баа бергим келбейт. Анткени мен да актрисамын, мен башыман да өтүп атат да. Могу жери жакшы ойнобой коюптур дегендер деле бар мисалы. Өзүм деле ушул жерин мындай кылсам болмок экен, тигиндей кылсам болмок экен деген деле ситуациялар болуп атты да. Ушул актрисалык жолуңузда, ушул өмүрүңүздө кандай кызыктуу учурлар болду эле сизде? Көп эле болсо керек, мисалы кино тартып жүргөндө же ошол эле сахнада ойноп атканда. Күлкүлүүрөөк окуя айтып берейин, сахнада ойноп атканда. Жаңы эле Москвадан институт бүтүп келип, анан бизде ошол кезде балдарга арналган, бала атыга арналган жомоктор коюлчу. Анан мен ошол жерде Аяз кызды ойноп жүргөм, Снегурочканы. Анан капрон көйнөк, анан ичинен эме подъюбниги бар болчу да. Анан бир күнү ойноп атып эле бассам эле чалынып атам да. Ойноп бүтүп, кулисаны көздөй кетип бараткан. Бассам эле чалынып атам, түшүнбөйм эмнеге чалынып атам. Мынтип карасам юбкам чыгып калыптыр. Капрон көйнөктүн ичинде юбка түшүп калып, мен чалып атыптыр да. Жанталашып, монтип көтөрүп алып эле кирип кеттим. Жаш кезимде окуучуларга ойноп атканбыз, зрительный залда окуучулар болчу. Алар каткырып күлдү, мен ызаланып ыйладым да, аябайчы. Уят болдум деп ыйладым да. Баягы кышында ойноп атасың да, баягы ич кийимчен эмессиң, колготкаң бар сөзсүз. Бирок баары бир мен үчүн аябай кыйын болгон учур болгон да сахнада бул деп. Ал эми кинодо болсо Айтматов агабыздын бетме-бет чыгармасынан жаралган Куш өмүр деген кино тасмада дагы күлкүлүү окуя. Кино тасмада барганда эле талас жеринин биринчи көрүшүм, суусу, жаратылышы баары жагат, наны өзгөчө даамдуу, семечкасын чагам, ошентип нанын жей берип, семечкасын чага берип, куурдак жей берип, 2 айдын ичинде аябай толуп кетем. Толуп кеткенден кийин эми согуш учурундагы сейде толук болбош керек да. Өзүм арып болчумун мындай. Анан толо баштаганда бетим болтоюп калыптыр. Анан бир күнү Бакыт Караулов ага раматылык монтип колбасан, тегерек колбасан, кесилген колбасаны калып, шайыр бул эмне дейт. Колбаса десем, бул кандай деди да. Тегерек десем, сен бетиң ушундай барат. Ушул дагы күлкүлүү окуя болгон.
эжеке сиздей карап мындай бир назик айымдын көрүп алам да негизи. Анан кийин адамдар тараптан, эл тараптан сиздин ар бир аткарган ролуңузга бир сын пикир айтылат сөзсүз түрдө. Ошолорду кантип көтөрүп келдиңиз дегиле ушунча жыл? Ой, бул аябай оор суроо. Адам баласы өзүнүн башынан кечирип өтмөйүнчө мындай кыл, тигиндей кыл деген бул кеп эмес да. Башыңдан сен өткөрүп, кечип өзүң жыгылып туруп анан тарбияланышың керек. Чынын айтканда мен өтө эле мындай сезимтал болгондуктан бирөөнүн кыйшык көз карашын дагы ошого дагы кейичимин да. Асан Кайгы сыяктуу тигил эмне мени жаман көрүп койду, эмне жаман карап койду, мен буга жамандык кылган жокмун деп эле ушундай бир оор нерседен өттүм да. Анан бирок бунун эң жакшы нерсеси акылың топ болсо, аябай сонун сабактарды алат экенсиң дагы, аябай күчтүү, эч кимге көз каранды болбогон, өз тагдырыңды өзүң чече турган, жетем деген нерсеге жете турган күчтүү адамга айланат экенсиң да. Ошол нерсе үчүн мага берилген ар бир сабак, мага айтылган ар бир жаман сөз, кылынган жаман иш, ушак айың эмне баары мен үчүн тапкан байлык болду деп эсептейм да. Ошон үчүн кейбейм. Ал эми өнөр жолунда буттан чалгандарды кантип кечирсе болот экен? Кечирбесең өзүң кыйналат экенсиң да. Кечирбесең ал адамды көргөн сайын же болбосо улам бир нерсени уккан сайын сен оорлуу болуп калат экенсиң. Анткени сен кечирбесең ал адамды өзүңдүн ичиңде, жүрөгүңдө тузакка салып жашап атасың да. Мындай сага сендик болбогон жат нерсе ал сеники болбойт, ал чирийт, сасыйт, жаман нерсечи. Ошо сыяктуу эле кечирбестик бу дагы катуу оору дарт сыяктуу да. Кечирсең сен өзүң жеңилдейсиң. Сен аны бошотсоң автоматически сен бошойсуң. Сенин жолуң бошойт, сенин жашооң бошойт, сенин акыл эсиң бошойт. Сен өзүң боштондукка чыгасың. Ошондуктан тезирээк кечиргенге далалат кылышың керек да. Ким сенин жүрөгүңдү оорутту, дароо кечиргенге далалат кылышың керек. Кечирүү бул кайрадан ал адам менен баягыдай мамиле кылуу эмес. Кечирдиң, болду. Дистанция кармайсың да. Деги эле ушу өнөр адамдары моралдык жактан башкача карашат экен да дүйнөнүчү. Андан кийин сүйүүнү дагы бир өзгөчө орунга кое алышабы ошол сыяктуу. Деги эле ушул сүйүү темасына келгенде сиз үчүн ошол сүйүү кайсыл орунду ээледи жаш кезиңизде деги эле? Сүйүү жана эле биз эртең менен чыкканда кызым тамашалап сүйүү деген эмне деп суроо берип атпайбы мага. Кээде эме тартып калат да сторис. Анан көбү сүйүүнү сезим деп ойлойт. Сүйүү сезим эмес, бул касиет. Жаш кезде сөзсүз түрдө сезимге алдырасың. Сүйүүнүн айынан көз жаш төккөн күндөр болот. Андай нерсени баарыбыз эле башыбыздан кечиребиз да. Мен деле четте калган жокмун, кечирдим андайды. Анан кийинчерээк сүйүү эмне экенин билгенден кийин деп анан бирөөнү жактырып калсаң сүйдүм деп ойлобошуң керек экен дегенди түшүнөсүң да. Ошо сыяктуу сүйдүм, күйдүм, өрт болдум, түтөдүм, баарыбыздын башыбыздан өткөндөй, мен да жаш болгом дегендей болгон. Көп баштан өтүп баягы сүйүүнүн даамын сезген учур. Деги эле сүйүүнү багыш керек деп коюшат эмеспи азыр? Анан сүйдүм деп эле үйлөнүп алышып, бир ойго келбеген учурлар көп болуп кетип атат да. Өзүнүн аялын өлтүргөндөр азыр тим эле бир таң калтыра тургандай жагдайлар болуп атат. Сиз ошолорго болгон көз карашыңыз кандай? Деги эле азыркы коомдун моралдык жактан алсыздыгы бул же кандай? Жашоого жеңил баа бергендики го деп ойлойм да. Көп жаштарыбыз жакшы көрүү сезимди же ашык болгон сезимди сүйүү деп алып тез баш кошуп, анан тил табышпай жашай албай ажырашып, бул бир жагы. Экинчи жагы замандын өзгөргөнү, чындап эле акыр заманда жашап атканыбыздын мындай илеби. Анткени өтө эле кара мүртөс, өтө эле айвандан айырмасы жок адамдар көбөйүп кетти да.
мейли бул эркекпи мейли аялбы, анткени баласын өздөрү өлтүрүп койгон апаларды угуп атабыз, көрүп атабыз, өз кыздарын өлтүрүп койгон, өз небересин өлтүрүп койгон аялдарды көрүп атабыз, угуп атабыз. Эркектерди айтпай эле коеюн. Ал эми эркек жаатын алсак, алар дагы бул ошо бизге азыркы замандын терс жагы, кара нерсенин терс жагы адамдын жан дүйнөсүндө көбүрөөк жашап, актык, жакшылык, боорукерлик, сүйүү, мындай добро, жардам бергендир, мындай берешендик, ушундай нерселердин проценти аз болгондукта, адамдар өзүмчүл болгондукта болуп атат да, көбү өзүм деп өзүнө тартып, көпчүлүктү, коомчулукту ойлобогондуктан дагы болуп атат деп ойлойм. Адамдын аң сезими көп биз алган информациядан бузулуп атат, жан дүйнө бузулуп атат, информациядан бүт баары. Мурун деле ушундай бар беле же, мисалы жубайына кол көтөрүп аны сабап анан кийин жарым жан кылган. Албетте. Өз башыман эле өткөн канча нерсе. Муну мындай закон ченемдүү, ой, аял болсоң, эркек ооруп койсо эчтеке болбойт, өлтүрбөсө болду да, балдарың үчүн жаша, элге уят болот, ажырашсаң жаша, илгертен эле келаткан нерсе да болчу. Анан ушунчалык современный жашоодо илгеркиден дагы жаман жүрөктүн ишин алган нерселер болуп атканда эмне деп ойлонуп, кандай деп эметериңди да билбей каласың да, чынын айтканда. Сиз 18 жаштагы шайырга мисалы убакыттын машинасы менен барып калсаңыз, эмнелерди өзгөрт деп кеңеш берет элеңиз? Ушу суроону аябай көп берчү болдуңар. Өткөндө дагы ушу суроону беришти эле. Эчтекени өзгөртпөй эле кой демекмин, бирок мындай эстүү бол, акылдуу бол, мындай күчтүү бол демекмин. Баарына эле ишене бербе, өтө ишенчек болчу да. Аябай ишенчек болчу. Өтө ишенчек болбо демекмин. Калганы башыңа келген кыйынчылыкты жеңесиң, сен күчтүү болосуң, мен билем демекмин. Эс алууда жүргөн кандай экен эже, мисалы азыр эс алып ошол өзүңүздүн небереңиз балдар менен аябай сонун экен, себеби эч кимге мындай баш ийбей мындай бирөөнү угуп, мисалы театрга барганда бир спектакльде жөн эле массовкага катыша турган болсоң, как штук 10-до репетицияга барышың керек, анан обед, андан кийин кайра репетиция кечинде спектакльден бош болсоң 1-2 күн эс аласың, жаңы спектакль чыкса күндө барасың, келбей калсаң отчет бересиң, эмнеге келбей калдың, ооруп калсаң ооруп калдың. Мындайча айтканда өзүңө өзүң эмессиң да. Азыр болсо өзүмө өзүм эмин. Мени эч ким контролдоп тигини кыл, муну кыл дебейт. Жүрөгүмдөн кылам да, кыла турган нерсемди. Азыркы иштеп аткан 2 ишим өзүмө чагат, анткени ненормированный иш меникичи. Бүгүнкү берген маегиңизге чоң рахмат эже. Мектебиңиз өнүгө берсин, өсө берсин, көп таланттарды тарбиялай бериңиз. Сизге эркин микрофон берейин биздин көрүүчүлөргө. Сиздерге дагы ишиңерде ийгилик каалайм. Ушинтип жакшы маанайды бизге окшогон адамдарга тартуулап, мага окшогон дагы бир топ инсандарды эл журтка ачып, алардын дагы ушундай кийин ачылган өнөрлөрүн жеткире бергиле көрүүчүгө. Чоң рахмат эже.